Каракол шаарынын тургуну үйүнүн жанына 12 кабаттуу мейманкана салынып атканын айтып берди. 12 этаждуу мейманкана салып атат да. Бийик имарат жакын болгондуктан үйүндө жаракалар пайда болуп, айнектери сынганын, курулуштан жабыр тартып атканын кошумчалады. Времянкабыз жарылып кетти. 1,5 метрге деле жетпейт үйдүн аралыгычы. Аралык 6 метрден кем болбошу керек эле. Өрт өчүрүүчүлөр тилсиз жоо менен кантип күрөшөт? Бул одоно мыйзам бузуу болуп саналат. Үйдүн чатырлары сына баштады. Орой сүйлөшөт, бирдемеге кайрылсаң, колуңардан эмне келет дегендей кылышат да. Депутаттын баласы салып атат, президенттин баласы салып атат деп. Ал аймакта 5 кабаттан өйдө имараттарды курууга болбойт деп турат. Адамдын убал соогу кандай болот? Ошо үйүндөгү жаракалар, бардар үй бүлө мес болуп атат. Ошол үйдү сатып алып туруп, ошол жаранга башка жерден үй алганга мүмкүнчүлүк берсеңиз болобу? Базар басында турган үй болсо, мен макулмун. Бир дагы жолу жолугуп, байланышып, сүйлөшкөнгө аракет кылып көргөн жоксузбу? Эмнеге мен аракет кылышым керек? Айтыптыр да, мен сен менен сүйлөшпөйм, анан тиги бу деп агрессивдүү мамиле кылыптыр да. Садыр Нуркожоевич бизди четке какпай карап бериңизчи дегенге жеткирет да. Бул жаран жалгыз эмес, Бишкекте деле мындай окуялар толтура. Мыйзам бузуу чыныгында болгон болсо, анда убагында келип иштер токтотулат да. Офиске келип биз сатайын деп атам десе, биз макулбуз да. Каракол шаарынын тургуну үйүнүн жанына 12 кабаттуу мейманкана салынып атканын айтып берди. Бийик имарат жакын болгондуктан үйүндө жаракалар пайда болуп, айнектери сынганын, курулуштан жабыр тартып атканын кошумчалады. Биздин үйдүн 120 үйдүн жанында 122, 124, 126 үйдү Тага Инвест курулуш компаниясы сатып алып, 12 этаждуу мейманкана салып атат да. Ал мейманкана салып баштаганда эле, котлованын казып баштаганда эле биздин үйдүн түбүнөн, кандай десем, 1,5 метрге деле жетпейт үйдүн аралыгычы. Ошол курулуш компаниясы ошол экскаваторлор киргенде эле ошо маселе болуп баштады да бизгечи. Казып атканда үйдүн ушул времянка менен аш үйдүн түбүнөн казып салып, ал времянкабыз жарылып кетти. Анысы аз келген соң анан жок, ураган жок, жаракка кетти да. Жаракка кетти. Анан ошо этажы улам көтөрүлгөн сайын биздин үйдүн чатырлары сына баштады. Шагыл түшөт, цемент менен таш аралашкан, цемент куйганда таш түшөт. Ал цементти куюп аткандагы КамАЗ экскаваторлордун баары үйдүн жанына келгенде үй кадимкидей титрейт. Өзү үй эски үй болуп саналат, 56-59 салынган үй да. Кадимкидей титрейт да, үч мындай жер титирип аткандан да катуураак титрейт. Бир 4 балдай титиреди да. Чыгып алып айтсак, мына бүтөт, дегене бүтөт деп атып эле түнкү саат 10го чейин иштеп атышты. Анан чыгып атам урушкандан кийин токтот дегенден кийин араң токтотуп атышты да. Андан кийин ушул этаж көтөрүлгөндөн кийин мыктар, дубль мыктар түшөт. Түнкүсүн отурсаң үйдүн чатырына чака түшөт. Чака түшкөндө үйдүн ичинде аябай катуу болот экен негизичи. Чыксак коробот чака түшөт, каскалар учуп түшөт шамал болгондо. Ошондой ыңгайсыздыктар жаратып атышат. Андан ошол эки үйдүн времянка менен аш үйдүн ортосунда бир аз окатыбыз бар болчу. Ошону сварканын баягы эмеси искрасы чыгып, жалын чыгып, ошол жерде өрттөп салышкан. Бир эмес, эки жолу. Бир жолкусунда атам көрүп калыптыр, экинчисинде атам үйдө жок экен. Үй крышага чейин жетип, өрттөнөйүн дептир да, терезе күйүп кеткен. Анын сүрөттөрүн баарын тартып алганбыз. Өрттөнгөндөн кийин ошо проработына аны келип да коюшкан жок. Атам милиция кызматкерлерин чакыргандан кийин анан келишти. Өздөрү келген жок. Өздөрү араң ошол биринчи өрттөгөндө өздөрү араң өчүрүштү, 4-5 куруучу келип. Андан кийин деле эч ким атам көрбөй калыптыр, өздөрү өрттү өчүрүп, ошо эки үйдүн ортосу такыр бош болуп калыптыр да. Ошо чатырына чейин жетейин деген да.
ошондо жанагы айнектер ошондо сыналат да. Айнектер ошондосунда Жыгач болчу деп атасың? жыгач болчу, терезелер негизи жыгач да, анан ошо жыгачы мындай күйүп түшүп калды терезелердин. Келип мындай сүйлөшүп, эмне кайсы жери эмне болду, кайсы жерин жасап берели деп деле сурап коюшкан жок. Орой сүйлөшөт, бирдемеге кайрылсаң колуңардан эмне келет дегендей кылышат да. Турак жай жана жер мыйзамдары боюнча эксперт Калича Умралиеванын айтымында эки имараттын ортосундагы аралык кеминде 6 метр болушу керек. Себеби бул талап өрт коопсуздугу үчүн маанилүү. Частный дом оказался прям в 1,5 метрах от ведущегося стройки. Жеке турак жай курулуштан 1,5 метр аралыкта болуп атат. Курулуштун өзүнүн нормалары, талаптары болот да. Ага ылайык аралык 6 метрден кем болбошу керек эле. Эгер ошол үйдө же мейманканада кокус өрт чыгып кетсе, өрт өчүрүүчүлөр тилсиз жоо менен кантип күрөшөт? Бул одоно мыйзам бузуу болуп саналат. Эми азыр тиги жаран улам бир мамлекеттик органдарга кайрылып, убактысын коротуп аткан учурда 11 кабат туруп калган экен. Мына бул жердеги шаар курууга байланыштуу документтерде ал аймакта 5 кабаттан өйдө имараттарды курууга болбойт деп турат. Демек калган 7 кабаты мыйзамсыз курулуш болуп саналат жана нормаларга туура келбейт. Карманыбыз бул боюнча мамлекеттик органдарга дагы кайрылган. 2025 жылдын апрель айында Каракол шаарынын мэриясы Ысык Көл облустук мамлекеттик архитектуралык жана курулуштук көзөмөл департаментине кат жолдогон. Мэрия 5 кабаттуу турак жайларды салууга уруксат берилгенин, бирок 12 кабат үйдүн салынышы тургундар үчүн коркунуч жаратып атканын белгилеп, ал туурасында маалыматты такта берүүнү өтүнгөн. Ысык Көл региондук мамлекеттик архитектура курулуш көзөмөлдөө башкармалыгы 2024 жылдын этегинде мамлекеттик экспертиза өткөрүлгөн соң курулушка уруксат берилгенин маалымдаган. 24 жылдан баштап кайрылып баштаганмын. Шаардын мындайча айтканда мен мекемем деген бардык жерге барганмын да. Мэрияга, архитектурага, газ, милиция кызматкерлерине бүт баарына кайрылганбыз. Биринчи арыз жазгандан кийин эле бир жолу келип кетишти, карап кетишти. Мэр деле келип кетти, 2 мэр келди, биринчи мэр келип карап эчтеке деле деген жок. Ушул жашагандардын убал сообун деле карап койбойсуңарбы деген сөздү эле угуп туруп атам. Мен жок болчумун, больницада болчумун ал убакта. Экинчи мэр келип туруп жардам беребиз, карап беребиз деп коюп эле ошойдон жок да. Архитектурага кайрылганда архитектуранын башкы директору кабыл алган жок. 3 жолу бардым, выездемин, тияктамын, бияктамын дейт. Такыр кабыл алган жок. Андан кийин газга барган, газдын чечими ушундай нарушенияларды карадык. Бир айдын ичинде ошол нарушенияларын оңдошпосо айыппул салабыз деген бойдон алар да жок. Андан кийин Бишкекке келип эмеге архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигине киргем. Ал жерде эжекебиз деген менин көзүмчө эле Караколдун архитектурасынын башкы директоруна чалып, менин көзүмчө сүйлөшүп эле ал киши деген айтты эжекеге. Бардык документтери толук, туура, бүт баары нормалдуу салынып атат, эч кандай эмебиз жок деп. Ошо башка эч ким эчтеке бүт баары эле кайрылган жерлерин айтсам эле бүт баары документтери туура экен деген жооп угуп аттым. Здесь фигурирует постановление городского кеңеша. Шаардык кеңештин токтому менен бул аймак жергиликтүү тейлөө борбору жана коммерциялык ишмердүүлүккө жарактуу деп белгиленген экен. Бирок алар мындай чечимге келгенде бул жерде башка жарандардын жашаарын эске алыштыбы? Алар буга чейин жашап келишкен да, азыр дагы жашайт. Бул үйлөр эми сүрдүрүлүшү керекпи эмне? Жергиликтүү бийликке көптөгөн суроолор бар. Эмне үчүн башкы план алмашып кеткен? Ошол учурда ушундай чечим чыгарганын эл билеби? Коомдук талкуу болгонбу? Азыр тургундар алар жашаган жер коммерциялык ишмердүүлүк жүргүзгөн аймак экенин билеби деги? Население вообще знает о том, что их территория теперь зона коммерческой деятельности. Ал президентке түндүк аркылуу байланышканда гана бийлик өкүлдөрүнө реакция болуп, курулуш компаниясына айыппул салынганын кошумчалады. Ошол кайрылуудан кийин курулуш министрлиги айыппул салынды 200 миң. Ал 200 миң эми чоң курулуш компанияга деңизге тамгандай эле болот го деп ойлойм. Жыйынтык деле оорчулук деле жаратпайт аларга. 200 миң төлөп коелу, ары карай дагы эле салып жатышат да. Парковкага жер деле тар, мисалы 15 сотуктун берки жагына мындай баш жагына салышкан, ар жагында кичине эле
короо эле болуп калат да, короого деле жетпейт. Парковкага такыр жок. Машинелердин биздин үйдүн маңдайына чейин, биздин дарбазанын түбүнө чейин келип токтотушат машинелердинчи. Анан машинеңди алып коесуңбу десе деле мындай оң жооп беришпейт. Карап коюп ким сүйлөп атат дегендей деле мындай эметишпейт да. Так билбейбиз, ар кимдин аттарын айтышат. Так деле мындай эметишпейт. Улан деп баягы жолу ошо улан деп уктук. Анан Каныбек дейт. Мындай билбейбиз ким экенин. Анан элдерде имиштер болот го. Депутаттын баласы салып атат, президенттин баласы салып атат деп ошондой имиштерди угабыз. Анан колуңардан эмне келет, бул баланчанын баласы салып аткан турбайбы дешет да. Анан деле укпайбыз кимси экенин деле так маалымат жок. Садыр Нуркожоевич биз четке какпай карап бериңизчи дегенге жеткирет да. Негизичи ошо биздин жергиликтүү ишканалар иштесе, убагында карап берсе, ошондо кайрылуу деле болбойт болчу да. Но то, что произошло с этой гражданкой, это не единичный случай. Бул жаран жалгыз эмес, Бишкекте деле мындай окуялар толтура. Курулуш компаниялары бир нече жер тилкелерин сатып алат да көп кабаттуу имараттарды курган учурлар кездешет. Мындай учурларда кошуналардын укуктары одоно бузулат. Бул курулушка уруксат берген мамлекеттик органдар менен курулуш компанияларынын жең ичинен сүйлөшүп алганы деп эсептейм. Я считаю, что это сговор государственных органов, дающих разрешение на строительство, и строительными компаниями. Калича Умуралиева жер талаш боюнча маселелер сот тарабынан чечилиши керек деп айтат. Бирок курулуш компания көп каражатын сарптаган соң аны сүрдүрүү дээрлик мүмкүн эмес экенин белгилейт. Андыктан бул жерде эң эле оптималдуу сунуш катары компанияга коңшу үйдү сатып алуу керек дейт. Себеби бул каражатка укугу бузулган жаран өзүнө келечекте үй алганга мүмкүнчүлүгү болот. Расмий документти курулуш иштерин Тага Инвест жоопкерчилиги чектелген кому жүргүзүп атканы маалымдалат. Аталган компания 2023 жылы катталып, 1,5 жылдан кийин кайра каттоодон өткөн. Ишкананын негиздөөчүсү жана директору катары Сауданбеков Улан Анварович көрсөтүлгөн. Биздин башка компаниялардан айырмачылыгы максатыбыз бир баалуулук жаратуу. Туризм тармагына бир өзгөчөлүк киргизүү. Улан Сауданбеков Instagram баракчасында өзүн ишкер катары тааныштырып, 365 Group KG, 365 Hotel Apartments, Тага Инвест, Сонсуз Ресторан компанияларынын негиздөөчүсү экенин белгилеген. Караколдогу 365 апарт отелдерин жарнамалаган баракчада курулуш иштеринин жүрүшү тууралуу маалымат байма-бай чыгып турат. Июль айынын башында имараттын 11 кабаты салынып атканы маалымдалган. Видеодо бийик имаратка чукул жайгашкан үйдү дагы көрүүгө болот. Бул мындай, биринчиден бул архитектура жана бажардык нормалар бар да. Бул бажардык нормалардын негизинде архитектурадан жана гостройдон уруксат кагаздар алынган. Жана сиз айтып аткан 6 метр болуу деген норма боюнча туура айтасыз. Ошондой норма бар. Эси ошол тарапта терезе бар болсо, биздин курулуп аткан зданиянын бул жагында биздики 2 торец, 2 капталы полностью глухой. Орусча айтканда, кыргызча айтканда аякта терезе же андай нерсе жок. Ошондуктан бул пожарный нормалар өзгөрүүгө дуушар болот да. Анан үчүнчү маселе бул толугу менен керектүү уруксат кагаздар алынып, салынып атат. Иштер мыйзам чегинде жүрүп атат да бардыгычы. Биз реестрге катталганбыз. Ошондуктан ал жерде бир мыйзам бузуу деген туура эмес да. Улан мырза, мындай да, мен азыр колумда ошо сиз айтып аткан документтер бар. Скөл облустук мамлекеттик архитектуралык жана курулуштук көзөмөл департаменти 5 кабаттуу турак жайларды салууга гана уруксат берилген деп атат. Калган 7 кабатыңыздар мыйзамсыз болуп атат да, мындайча айткандачы. Анан эгерде сиздердики баары мыйзам чегинде болсо, эмне үчүн 200 000 сом айыппул салынып атат? Президентке кат жазгандан кийин айыппул төлөгөнсүздөр да, чынбы? Биринчиден, бул архитектуралык нормалар же болбосо курулуш нормаларынын бузуу боюнча айыппул салынган жок. Ал жерде коопсуздук эрежелериндеги анча-мынча 4 пункт бар болчу, ошол 4 пункттун негизинде салынган. То есть ал жумуштун жүрүшүндөгү кээ бир каташылыктар болгон экен, ошолордун негизинде салынган да. 5 кабаттуу үйгө уруксат экен да, мынакей азыр менин колумда. Жок. Эгер 5 кабаттуу үйгө уруксат болгондо, кечиресиз, бул 12 кабаттуу үйдүн
биздин уруксат кагаздарыбыз экспертизадан өтмөк эмес бир, экинчиден реестрге катталмак эмес да. То есть эми ал жерде де отурган кызматкерлер болобу, бул кесипкөй инсандар деле, артисттер деле карады да. Туурабы, муну жөнүндө туруп эле реестрге киргизип коелу, 5 кабаттуу жерге 12 кабат салган уруксат берилсин деген сөз жок да. Анан бул экинчи маселе, эгер мыйзам бузуу чынында бар болгон болсо, анда убагында келип иштер токтотулмак да. Бирок биз реестрге да катталганбыз биринчиден, экинчиден газдагы контролдоо органында да катталганбыз да. Азыр сиз ошол жерге көп эле жолу барасыз, ошо курулушту көзөмөлдөп жерине барып эле көрүп жүрөсүз да, ошол жандагы мисалы мындай бардар үй бүлө эмес экенин көрүп атасыздар, туурабы? 1,5 метр аралыкта үй турат, үйдүн абалын көрдүңүз, үстүндөгү чатырлардын сүрөттөрүн дагы бизге жиберди, ошо кырша эме шиферлердин баары сынып кеткен экен. Сиз өзүңүздүн Instagram баракчаңызда баалуулук деп көп айтат экенсиз. Мынакей биздин баалуулуктар, адамдык баалуулук азыр барып мыйзамга такып атасыздар. Түшүнүктүү мамлекеттик органдар менен кандай кылып сүйлөшүп алганбы же кандай болгон бизге ал табышмак нерсе. Бирок мындай адамдын убал сообу кандай болот? Ошо үйүндөгү жаракалар, бардар үй бүлө мес болуп атат. Сиздер ишкер катары ошол бизнести баштап атканда ошол үйдү сатып алып туруп, ошол жаранга башка жерден үй алганга мүмкүнчүлүк берсеңиз болобу? Бул мындай эми атыңыз ким дедиңиз эже? Атым Асель. Асель айым, бул туура айтасыз. Ал баалуулуктар бар, эми эч бир адамдын, эч бир жарандын Үйдүн абалын көрдүңүз да, Улан мырза, үйдүн абалын көрдүңүз да, жаракаларды кеткенин, шиферлердин баары үстүнөн сынганын, алардын башка жерден алганга мүмкүнчүлүгү жок экен, айла жоктон ошол сиздерге чукул жайгашып калганы, бул эми мындай тагдыр болуп калды ошондойчу. Эми азыркы тапта сиздерге мындай суроода конкреттүү түрдө ооба же жок деп эле жооп берсеңиздер, ошол үйдү сатып алып, ошол жарандарга мынакей кары уже улгайып калган атасы менен жашайт экен ал эжечи. Билесиз да, жашынакай эле, туурабы? Ошолорго мындай мүмкүнчүлүк колуңузда бар. Башка жерден үй алып, ошол жер тилкесин кошо алып койгонго мүмкүнчүлүк бар сизде. Башка деле ресторандарды иштетет экенсиз, башка да бизнестериңиз бар экен. Ошол адамдын убал сообун ойлойсузбу? Эже ойлойбуз. Бирок эгер ар бир нерсенин өзүнүн базар баасы бар да. Эми сөз ушунча болду. Мага биз ал эже менен өзүм лично жолуккан жокмун. Мен биздин ошо курулушту караган адисибиз, кызматкерибиз байланышканда сатып алгыла деген сөз, же болбосо бизге офиске келип биз эми качып кетпейлебиз да, офиске келип биз сатайын деп атам десе биз макулбуз да. Биз көрүнгөн жерден ар кандай кызматкерлерден угуп атабыз. Бул даже мен билишимче милиция органдарына кайрылган эже, тия эмеге кайрылган, ГКМБга кайрылган, ошол жактагы айтылган сөздөр деген алса $250,000 алсын деген да. Эми базар баасында турган үй болсо мен макулмун. Базар баасында келип турган болсо алганга даярмын. Бирок бул отуруп сүйлөшүп базардагы баазын оценка кылдырып турган карапса болот да. Турганда эле баягы бизнес деп туруп эле, ишкер деп туруп эле асмандын башын тээп алып эми 250,000ге 6 соттук участокты эми Каракол шаарында өзүңүз деле ойлоп көрсөңүз ошо баа туурабы мисалы? Сиз 250,000ге деп сизге түздөн түз мындай сүйлөшкөн жок деп атпайсызбы? Сиз мындай жолугуп сүйлөшүп көрбөйсүздөрбү? Азыр мисал үчүн чалып сүйлөшүп көрбөйсүздөрбү? Же жолугуп бетме бет мындай баардык маселени коммуникация жол менен чечсе болот го акыры. Ошо бизге медиага чыгарбай эле ал айласыздан уже ар кайсы мамлекеттик органдардын эшигин каккылап атып айла жоктон анан бизге кайрылып аткандагысы да. Сиз буга чейин бир дагы жолу жолугуп байланышып сүйлөшкөнгө аракет кылып көргөн жоксузбу? Эмнеге мен аракет кылышым керек? Биздин кызматкерлер кызматташып атат. Аякта бир нерсени туура эмес кылып атсак, барып жардамдашканга көмөктөшкөнгө даяр болуп көмөктөшүп атышат, жардамдашып атышат. Мен билгенден бир эки жолу үстүнө таш түшүп кеткен имиш. Ошол жактан шыйпырын алмаштырып берели деп эмеге биз андай жок деген жокпуз да. То есть бирок деген мындай болот да, мен тиги кызматкерим сүйлөшкөндө айтыптыр да, мен сен менен сүйлөшпөйм, анан тиги бу деп агрессивдүү мамиле кылыптыр да. Анан эми үйүнөн жарака жетип атса, үстүнөн там уруп атса, анан адамдын мындай болгон реакциясы эмеспи? Сиз макул анда мындай кылалычы Улан мырза, канча баага баалайт элеңиз ошол жер тилкесин, канчага сатып алганга сиздер макулсуздар, ошондой кылалычы, мындай конкреттүү түрдө сүйлөшөлүчү.
Сиз мен айтып сизге атпайсызбы? азыр мынчага сатып алам, тигинчеге сатып алам деп айта албайм да. Мен айтып атам, рыноктогу ошол жактагы эмелер бар да, баягы независимый экспертти жалдайлы, оценка кылалы, баасы туура келсе, почему бы нет да? Мен деле түшүнүп атам. Бирок эми баягы мындай баардыгы мыйзам чегинде анан эме болуш керек да. Мен да туруп азыр мисалы мынча калып атам десем, эгер албанын уккусу келбесе, эже айтат да бул арзан депчи. Ошондон айтып атам мен. Независимый экспертизалар бар. Жалдайлы, биз ошого кеткен чыгымын керек болсо биз төлөп берели. Бирок биз төлөп бергенде туура эмес болуп калышы мүмкүн да. Бул объективдүү болбой калышы мүмкүн да, оценкачы. Туурабы? Ошондон эже менен биздин офиске келсин, жолугалы, сүйлөшөлү. Эми мен даярмын бардыгына. Мен деле түшүнүп атам. Сиз демек мындай конструктивдүү диалог түзүп, ошол маселени чечкенге ачыксыз, туура түшүнүп атамбы? Ачыксыз. Ошол адекваттуу баада алганга даярсыз. Аселайым, мен ал эже менен мына жолуккан эмесмин, экөөбүз урушупка, талашып бир нерсе болгон эмес. Эже заявление жазып атат, биз ошого жооп беретинде милиция кызматкерлигине чакырат, тияка чакырат, бияка чакырат, ошого барып атабыз да. Эми жолугуп эгер сүйлөшүп эмете турган болсо, мен ажы мен эмнеге мен бир душмандыгым болуш керек же, бир жаман калашым керек да. Бул эми вполне нормальный нерсе да. Негизи туурасы ошол да. А бирок эми бизге ар кайсы жерлерге заявление менен эмелер менен кайрылганда эми бул чечим эмес да. Андан көрө мен кимге айттым, жолугасы эмеге офиске чакырыңар дедим эжени. Эже менен отуруп биз таанышалы. Эже өзүнүн оюн айтсын, биз өзүбүздү оюбузду айталы депчи. Мен тыштан жанакы эмелеге заявление түшкөндө барып мен да документтеримди алып түшүндүрмөлөр берип аттым да ар бир заявление боюнчачы. Ошондо мага имиштер айтып атат да, эже мага лично өзү айткан жок. Мага айтып атат да, эми мен да сизди түшүнүп атам, $250,000 анча кымбат деп айтып атышат да. Бирок 250 миң деп ал сизге жеке айткан эмес. Сиз мында ортомчулар аркылуу ошондой бааны сурап атканы, ошондой маалымат келип атат сизге. Бирок бул дагы так маалымат эмес, Топ-туура. Сен эже менен бетме-бет отуруп, ал жөнүндө сүйлөшкөн жокмун. Бир жолу бизди мени эмеге чакырышты, ГКМга чакырышты, бардым, түшүндүрмөлөрдү бердим, кагаздарды бердим. Анан ошол жерден дагы айтылды. Анан эже ошол учурда мен билишимче больницада дарыланууда жүргөн деген 3-4 ай дарыланат экен Бишкекте. Анан ошол шарттардан улам мен деметтим да, эже ооруп атса, бир убактысы болбой аткандыр депчи. Негизи андан артын мен биздин ошо курулушту караган адисибизге да айттым, эже менен сүйлөшкүлө, чакыргыла. Эжиңөрдүн деңгээлине чакырмак деп болбосо жолугалы, чакыргыла, сүйлөшөлү. Ал эже больницада болуп калды да. Ошондон бери пауза болуп турабыз да. Видео менен бөлүшүп пикир калтырыңыз. Чекит медиа катталып чындыкты билиңиз.